түшкө чейин кагып теребиз. Бул Мейман Бердалиева. Ал Кадамжайдын Ынтымак айылында жашайт. Учурда эртеден кечке өрүктү терип жыйноо, ыштоо, какылуу менен убара. Түшкө чейин кагып теребиз. Түштөн кийин дымдап саар менен оны жаябыз, анан сыгабыз. Дагы кагып терип ишибиз ушул кечке чейин. Эми сезондо ушундай 1 ай, узак болсо 1,5 ай ушинтип өрүк менен иштейбиз. Өрүктү терип жыйноого кошумча күч кажет. Бул үчүн атайын жардамчыларды жалдашат. Ушул тапта айылда жумуш орун түзүлүп, акча иштөөгө ыңгайлуу убакыт. Камчы салабыз, эми биз азыр азчылыкпыз да, зорлор, кеткелер бар, у жакта ишке кетет дагы. Майда балдар жоктугунан салабыз жардамчы. Анан өзү жардамчы барлар, нерелери көптөр өзү тере берет. Анан жоктор алып келет ушинтип. Мындай күнүмдүк төлөп бересиздер, мындай канча сомго келишет ошол кишилер? Күнүгө 1000 сомдон келет. Саат 7ден 8ден 6га чейин иштешет. Өрүктү кургатуу табыйгы жана ышталган болуп экиге бөлүнөт. Ышталган өрүк көпкө сакталып, баасы да кымбат болот. Мындан улам айылдыктар өрүктү алтын күкүткө ыштап, андан соң данекин ажыратып, баргек даярдашат. Кеч күнү сыкты, мен да азыр жаям. 100дөн 200, 300ге чейин дагы сатышты деп эшиттик. Биз сата элекпиз, биз энди курuyup эме болуп атат. Анан ал компот өрүктөр бар болот. 25-30 ошондой болот. Муналарды энди биз кийин сатылат, адамдар алдын ошо 300 сатты деп эшиттик. Облустук бийликтин маалыматы боюнча былтыр 24 000 тонна өрүк кургатылган. Баткен облусунда өрүк бактары 8 000ден ашуун гектарды түзөт. Ажамал Мырзадолат кызы, Салам Медиа, Баткен.